Келечек музейине саламдашам. Салам алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Дубайда урматтуу мекендештер, ушинтип жүрүп кээ бир маселелерди айткым келди. Эмне айткым келди урматтуу мекендешим? Эки нерсе бар. Көп адамдар кадырын билбейт. Бул нерсенин биринчиси жаштык, экинчиси ден соолук. Жаштыгыңды кадырын бил. Урматтуу мекендешим, жаш экенсиң, бардык нерсени канымет бил. Өзгөчө жаштыгыңды. Себеби неге? Ал кетсе кайра келбейт. Кетиши бар, бирок кайра келиши жок. Уктап туруп, телефон чукулап, убактың өтүп кетпесин, алтын дооруң өтүп кетпесин. Жаштыгында көп нерсе кылып койсоң болот. Дүйнөгө от кое турган учуруң жаштык болуп эсептелет. Бар жокту келтирип кое турган учуруң жаштык учур болуп эсептелет. Жаштыкта акыретте дүйнөнүн бардыгын ишин бүтүрө турган учур болуп эсептелет. Эмне үчүн жаштыкта аракет кылбайсың? Эмне үчүн жаштыктын кадырын билбейсиң, урматтуу эркек, урматтуу жигит? Бүгүн студентсиң, айылдан акча келет, кеңири жашап жүрүбө, аракет кыл, алдыга өс. 11 жыл мектепте окуп, бир англисini үйрөнүп чыкпадың, англисini үйрөн сөзсүз түрдө. Бүгүн дүйнөгө чыгам десең, кыргызордун өсүшүң үчүн англиси сөзсүз түрдө керек, англисini бил. Андан кийинки шарт, урматтуу мекендешим, сөзсүз түрдө аракет кылып, бир акча келе турган нерсени түзүшүң керек. Ал билбейм, бир бизнес кылып коесуңбу, жөн эле терминалды коюп койгон бирөө, терминалда акча түшүп турат ага. Уктайбы, жүрөбү, Дубайда жүрө, айырмасы жок, терминалга акча түшүп турат. Терминалды коюп койду ал. Сен да бир ушул сыяктуу бир бизнес кылып кой, сага ар дайым акча келип турсун. Кыргызстанда диний көрсөтмөлөрдү көргөзө турган музей жок. Бул музей мына музей. Дагы башка жерлерге барсаңыз музейлер көп, диний музейлер дагы да көп. Бирок Кыргызстанда өзүнүн диний музейибиз жок. 1000 жылдык, керек болсо 1,5 жылдык китептер бар кээ бир үйлөрдө. Ошол жоголуп кетиш коркунучунда турат. Кээ бир жайнамаздар бар. Кээ бирөөлөрдүн атасы, бабасы ол ажылга асасы менен барып келген, ошо аса турат, жайнамазы турат, китептер турат. Ошол нерселер чогултуп диний китепкана же диний музей ачып коюш керек бишкекке дагы. Бул дагы бир идея. Кыла турган жаштар кылат. Көзүн ачат, аракет кылат. Келечек мунга кызмат кылат. Айтайын деген маселем, урматтуу мекендешим, үлгү алышыбыз керек. Башка жерлерде атайын жигиттер көп айтат эле, мына оператор боллар ар дайым келебиз ушинтип, келебиз, ич тартырбайсыз, тартай дей берет эле. Айтат болдар, бул артисттер немелер өзү мактанганы келет бул Дубайга деп. Мактаныш эмес, максат урматтуу мекендешим ушул нерселерди көрсөтүп, бизге сабак болсун деген максатта. Сабак болсун бизге. Урматтуу мекендешим, ар бир нерседен сабак алайлы. Ал байлык маселесинде, ал бизнес маселесинде, ал эме маселесинде, дин маселесинде башкалардан ала турган, таасир ала турган, мусулман мурдоштордон таасир ала турган нерселерибиз бар. Урматтуу мекендешим, ошондуктан амал кылайлы, жакшылыкта жарышалы.